Саламатсыздарбы, эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Бүгүн биз талкуу берүүбүздө Кыргызстанда оппозиция барбы? Оппозиция миссиясы кандай? Өзүнүн миссиясын так аткарып жатабы оппозиция? Биз бүгүн ушул теманын айланасында сүйлөшөбүз. Биздин талкуу берүүбүздө конокто президенттин кеңешчиси Бекбосун Бөрүбашев менен Кыргызстан бириккен демократиялык кыймылы деген оппозициялык уюмдун мүчөсү Бектур Асанов болмокчу. Бекбосун агай, деги эле Кыргызстанда бирдиктүү оппозициялык күч барбы? Абдан жакшы туруу. Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Коомдо, саясий коомдо сөзсүз оппозиция керек. Мен ушуну айтып коеюн деп атам. Ошого керектигине байланыштуу оппозиция деп кандай кыймылды айтабыз? Ким оппозиция боло алат? Оппозициянын белгилери кандай? Ушул маселеге токтолбосок, биз болбой турат. Анткени акыркы 30 жылда бизде баягы бир партиялык системадан баш тарткандан кийин, биз өзүчө демократия келди деп көп партиялык система түзүп алгандан кийин оппозициялык деген топтор көп болуп кетти да. Ошонун кимиси шуга эгерде чындап илимдик көз менен караганда, кыргызчылык менен караганда да баягы устуканга тарынгандын баарысы оппозиция боло берет. Ошон үчүн оппозиция деген өзүнүн белгиси бар илимде. Бул эң биринчи. Жанагы оппозиция деген ошо коомдо үстөмдүк кылып аткан идеологияга карама каршы келген идеологиясын сунуштап, ошонун негизинде өзүнүн саясий программасын берип, анан ошонун негизинде мыйзамдын долбоорлорун сунуштаса, ошондо гана оппозиция боло алат. Ошондой, мисалы үчүн мен бүт баардык эле акыркы 30 жылда ушул баягы ар кандай кыймылдар болду. Мен бүт баардыгын оппозициялык көз караштагы саясатчы деп айта албайм. Көпчүлүгүнүкү баягы таарыныч, жумуштан кетип калган, түшүп калган, же болбосо да бир нерсе болгон, пендечиликте. Ошон үчүн биз ушул белгилер менен биз жашашыбыз керек. Анан дагы айта турган нерсе, 2012 жылы оппозициялык кыймыл жөнүндө, оппозициялык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзамдын долбоорду даярдашкан. Ошол убактагы Жогорку Кеңештин депутаттары, буга мен да катышкам анча-мынча, бул керектүү долбоор болчу, бирок ошол ойдон кабыл алынбай калган. Ошон үчүн ушу менин кыскача кириш сөзүм ушундай да. Жакшы, Бектур мырза, сиздер оппозициялык уюм түздүңүздөр. Бул уюмдун максаты эмнеде? Анан бийликке койгон башка талаптарыңыздар менен тааныштырып өтсөңүздөр. Мен жогоруда бул кишиге кошумча кылып кетким келет. Оппозициянын ар түрү болот. Системалуу оппозиция, системалуу эмес оппозиция, конструктивдүү оппозиция, радикалдуу оппозиция, анан дежур оппозиция деген да түшүнүк бар азыр. Тилекке каршы бизде оппозициялык көз караштагы саясатчылар, коомдук ишмерлер, ал эмес жөнөкөй гана активисттер, граждандык активисттер, блогерлер аябай көп. Ал эми мындай бириккен оппозиция бул алгачкы аракеттер болуп атат. Туура оппозициянын сунушу болуш керек. Ал стратегиялык, тактикалык бийликке альтернативалуу сунуштар болуш керек. Буюрса мындай сунуштар бизде болот, айтылып атат. Экономикалык дагы сунуштарды биз жакын арада киргизебиз, буюрса. Максатыңыздар? Максатыбыз бүгүнкү бийликке альтернативаны түзүү, альтернативалуу көз караш, альтернативалуу мыйзамдарды иштеп чыгаруу, альтернативалуу ушул саясий, экономикалык иш пландарды ушул бийликтин алдына сунуш кылуу. Биздин коомубузга, мамлекет элибизге дагы. Жакшы. Бекбосун агай, жогоруда айтып атпайбызбы, оппозициялык уюм түзүлдү депчи, алардын түзүмүнө, программасына сиз кандай баа бердиңиз? Негизи эле ушул Бектур мырза айтып аткан жүйөлөр, талаптар канчалык маанилүү? Бектур абдан туура айтты. Мисалы үчүн оппозиция өзү бөлүнөт да, саясий системага каршы антисистемный деп коет. Или системный деп коет, внесистемный, системный деп коет да, мунун өзгөчөлүктөрү бар. Анан башында эле айтып кеттим, оппозициялык көз караштагы саясатчылардын болгону жакшы. Ал анткени баягы бийликти, ар кандай бийликтин кемчилиги болот. Ошо кемчиликти оңдоп турганга жардам берет. Анан эми азыркы түшүлүп аткан мен коомдук бириккен баягы Кыргызстан демократиялык кыймыл деп атпайбызбы? Ошондой атпайбы? Андан кийин да кечээ мурда күнү коомдук кеңеш деп атышат. Мен буларга ийгилик каалайт элем да. Ийгилик каалап, анан бирок өзүң абдан жакшы сурап атасың, ушулардын кандай бир программасын көрдүңүзбү деп. Мисалы үчүн мен көрө элекмин. Балким менен баягы бир өткөзүп берсем керек, бирок мондай бир биздин багытыбыз мондай, биз системага каршыбыз. Азыркы саясий система жөнүндө сөз болуш керек да, кеп саясий укуктук система жөнүндө сөз болуш керек. Мисалы үчүн бир кишиге таарынып, мен оппозициямын деген, бул оппозиция эмес, бул пендечилик, таарынчылык. Ушундай бир
эмелерин биз көрө элекпиз. Конечно, азыр Бектур эми айтып атат, баягы биз программаларды иштеп чыгабыз, мыйзам долбоорлорун беребиз депчи. Абдан жакшы бул. Анткени мына ошол азыркы бийликтин бир өкүлү болуп атам. Мисалы үчүн бизде да жетишпеген жактар бар. Аны биз да өзүбүз да билип атабыз. Ошон үчүн эгерде ошондой бир жакшы сунуштар менен чыкса, бул коомду байытат. Бул баягы астыга өнүгүп кеткенге шарт түзөт. Ошон үчүн, бирок азыр мен андай бир программаларын көрө элекмин, андай мыйзам долбоорлорун окуй элекмин. Бул жерден да бир айта турган нерсе, азыркы мына бириккен демократиялык кыймылдар арасында мына 2 жыл мурун бизде конституциялык кеңеш иштеген, биз жаңы конституцияны иштеп чыкканбыз, аны өзүңүздөр көрдүңүздөр, аны айтыштын кереги жок. Ошол убакта ошо конституциялык кеңешмеге сын айткан адамдар болгон да, ошолар азыр жүрүшөт, ошонун арасында фамилиясын айтпай эле коеюн. Ошол убакта биз мисалы үчүн биз күткөнбүз, мисалы мен өзүм күткөм да, булар параллельно биз менен бир өзлөрүнүн бир программасын берет го, баш мыйзамын берет го, же бир өзүнүн бир концепцияларын берет го деп, бирок негедир берген жок. Сындоо менен эле токтоп калышты да. Ал сындаганга баягы кыргыз айтат, тилде сөөгү жок деп коет, сындай беребиз. Кептин баарысы баягы ошого татыктуу, керек болсо ошондон дагы салмактуу бир программаларды, бир мыйзамдарды бериш керек болчу. Андай болбой атат менимче. Балким мен баягы көчүп бара оңолот дейт. Баягы астыга барган сайын мындай бир балким жакшы жактар чыгат го деп ойлойм. Жакшы, азыр коомчулук арасында ушу бийликке таарынгандардын баары эле оппозиция болуп чыга келишет деген пикирлер жок эмес да. Анан буга кандай комментарий бересиздер, Бектур мырза? Негизи эле оппозиция дегенди негизи кимдер түзөт? Эми бул ар кандай, ар бир киши ар түрлүү болот да, муну моюнга алыш керек. Таарынгандар да болушу мүмкүн, принципиалдуу позиция менен жүргөндөр да болушу мүмкүн. Мен ойлойм, биздин кыймылдын ичинде мен билгенден бир топ эле бийликтин сунуштарына макул болбой, бийлик менен кызматташпай, принципиалдуу позицияларда турат. Ошондуктан оппозицияны мына биз 30 жылдын ичинде бир топ оппозицияны көрдүк. Кыргызстанда оппозиция жигердүү иштеп келатат, комплекс иш-аракеттерди кылып келатат. Баягы бийлик алмашкан учурларда мамлекеттеги стабилдик сактап калып, бийликти сактап калып, андан ары улантып кетип атат. Муну биз баягы биздеги оппозициянын кандайдыр бир деңгээлде биздин коомдун жетишкендиги деп бааласак болот. Мисалы ошол эле Акаев кеткенден кийин Бакиевдин учурунда оппозиция келген. Кийин Бакиев кеткен Атамбаевдин учурунда, мына Сооронбай Жээнбековду кетирген күч дагы мына бийликти сактап калып, өзлөрүнүн конституциясын кабыл алып, бүгүнкү күндө мына колдон беришинчи иш-аракеттерди кылып атат. Бирок биз ушул бийликке өзүбүздүн альтернативалар сунуштарды берип атабыз. Беребиз буюрса, мына биринчи, экинчи биз кадамдарды жасадык. Мына биз сырткы саясат боюнча бүтүндөй оппозиция, позиция кандай экенибизге карабай, сырткы саясатта биз бирге болуш керек деген сунушту айтып атабыз. Ал сунушту биз бердик, официалдуу түрдө дагы, мына массалык маалымат каражаттары аркылуу дагы. Себеби бүгүнкү күндө өзгөрүп аткан дүйнөлүк геосаясий өзгөрүүлөрдө өтө чоң коркунучтар турат биздин мамлекетибиздин алдында. Бул бийликтин эмес, бүтүндөй мамлекеттин алдында. Ошондо биз биригишибиз керек деп атабыз. Ошондуктан биздин мамлекет алдында өтө чоң коркунуч турат. Ушул чоң коркунучта биз жакшы көрөбүз, жаман көрөбүз, саясатты жагабы, жакпайбы, биз бирге болушубуз керек. Сырткы саясатта. Мисалы, биздин президентибиз эң сонун сөз айтты. Мен өткөн интервьюсунда жактым ага. Мен Америка менен келишимге кол коем деди, кызматташуу жөнүндө. Биз эң туура деп ойлойбуз. Ошондуктан биз бирге болушубуз керек. Мына Украина эли биз эмне дебейли, аны колдойбуз деп анда эмес. Украинада позиция, оппозиция, ал эмес Орусиялык партия баш болуп, баардык Украинанын биримдиги үчүн бирикти. Ошондуктан бүгүнкү күндө Украина бөлүнүп, талканып кетет деген баягы пикирлер, ошондой анализдер ишке ашкан жок. Союз тарап КМШ өлкөлөр түзүлгөндө, эсен өлкөлөр, Аскар Акаевич бир жакшы сөз айткан. КМШ бул өткөл уюм деген. Баягы биз сойлендүү болгонубуз менен де-факто сойлендүүлүккө чейинки уюм деп айткан. Бүгүнкү тиреш биз туура түшүнүшүк керек, Орусияга каршы, Америка менен жакшы болуп кетиш эмес. Бүгүн де-факто мамлекеттер көз каранды эместикке жетишүүнүн алдында турат. Мына бир топ Прибалтика союз тараганда эле чыныгы көз каранды эместикке жетишти. Украина, Грузия, Молдова жетишип калды. Бизде дагы мына өз алдынча саясат жүргүзөм. Москваны карабайбыз. Биз мамлекеттин кызыкчылыгы, улуттун кызыкчылыгы эң негизги маселе деген аракеттер бизде Казакстанда, Өзбекстанда болуп атат. Бул деген бирден бир көрүнүшү бул. Мына Америка менен биз кол коюшабыз деп. Себеби
Биз көз каранды эмес өлкөбүз. Темага кайтсак. Ошондуктан биз бул маселеде бекем турушубуз керек. Бийлик, позиция, оппозиция баарыбыз бекем турушубуз керек деп ойлойм. Агай, Бекбосын агай, ушул эле суроону сизге узаткым келип атат да. Биз оппозиция деп атабыз, бирок коомчулук арасында ушу баягы эле бийликке таарынгандар чогулуп келип бир оппозицияны түзүп атат деген пикирлер дагы жок эмес да. Сиз бул бир пикирлерге кошуласызбы? Мен кошулам. Анткени мына биз көрүп атпайбыз, Кыргызстанда бир саясат менен активдүү алектенген, балким 200-300 эле киши да активдүү алектенген. Анткени булар бийликке келишет, анан чыгып кетишет. Бийликке келгенде бийликти мактай, чыккандан кийин жамандайт, оппозициябыз деп өздөрүнө оппозиция деген статус беришет да. Эл бербей эле, жана ошолор кайда келип атат. Арасында жаштар бар, мен аларды жок деп айтпайм. Анан ошолор деле мурунку бийликте болушкан. Анан эгерде баягы Батышта бир макалы бар. Эгерде сен эмне умный болсоң, эми үчүн бедныйсың дегенчи. Ошол сыяктуу ошол убакта оппозицияда жүргөндөр, анан бийликке келгендер, алар мыкты болсо, биздин коом эмне үчүн ушундай абалдыга алып калды? Ошон үчүн элдин айтканы туура. Бул бир маселе. Экинчи маселе, ички сырткы саясат, Бектуриним айтып көтөрүп атат, бул туура. Сырткы саясат толугу менен ички саясатка көз каранды. Анткени биздин ички маселебизди чече албай атабыз, социалдык маселелерди чече албай атабыз. Көп чече албай атабыз, ошол убакта ошого ылайыктуу сырткы саясат жүргүзөт. Анткени экөө ажырагыс да. Анан бир жерде саясатты айтканда мен мындан тереңирээк кеткенге аракет кылат элем да. Мисалы үчүн бизде либералдык идеология деген бар. Мына либералдык идеология 30 жыл мурун келген. Жанагы парламенттик башкарууну түзөбүз, тигинтебиз дегендер ошонун активдүү ишке ашыруучулары болгон. Эми парламенттик башкаруу 10-11 жыл болду, ошол өзүнүн баягы ишин коомдун астындагы кызматын аткара албай калды, аны көрүп атабыз. Ошол либералдык идеология менен өзү Бектуриним айткандай Молдавия жүрдү, мына Украина жүрдү. Азыр эми Украинада мисалы үчүн мамлекет биз Зеленский башкарат деп айта албайбыз. Украинада болуп аткан маселенин баардыгы Вашингтондо чечилет, Брюссельде чечилет, Лондондо чечилет. Аны эми жаш балдар билип атпайбы? Ошон үчүн биз баягы бирөөгө сын айткандан мурун өзүбүздү карасак, мен минтип айтат элем да, сырткы саясат боюнча мамлекеттин сырткы саясаты мамлекеттин кызыкчылыгына жооп бериш керек. Биз ким менен партнер болобуз, мындай бир амалабыз келишет. Кытай болобу, Америка болобу, же өзүбүздүн кошуналар болобу, же Россия болобу, ошо баягы мамлекеттин кызыкчылыгына жооп бериш керек. Баягы лозунгдардын кереги жок да, биз тигинтебиз деген. Анан эми бирок жанагы сөзүң боюнча туура. Мен булардын баардыгын биз инсан катары, адам катары сыйлайм, бирок кечээки бийликте жүргөндөр кайра бүгүн келишип биз анан жыргатабыз, ырдатабыз дегени бул жомок. Анткени катуу айтсам кечирип койсун, дараметтерин көрдүк да. Мына биз акыркы конституциялык кеңешмеде да айттык, келдик, чакырдык, келгиле депчи. Келишкен жок. Анан эле чыга калып эле четтен чыгып алып сындаш керек. Баарыбызга сын керек. Президент баш болуп баарыбызга сын керек, бирок ошол убакта мындай бир сунуш керек да, реалдуу. Андайды мен көрө албайм. Жакшы. Бирде Жеңиш Молдахматов өзүнүн берген маектеринин биринде бизде оппозиция боюнча мыйзам жок, аны кабыл алыш керек деп айтты эле да. Негизи эле сиз ушул пикирге кошуласызбы? Эмне үчүн бүгүнкү күндө оппозиция жөнүндө мыйзам жок болуп атат? Сөзсүз түрдө демократиялык коомдо оппозиция жөнүндө азчылыктын укугун мыйзам чегинде корголуш керек. Мисалы мурун конституцияда болгон, мыйзам кабыл алынбаса деле. Ошондуктан бүгүнкү парламентте 2 комитет оппозицияныкы болгон. Болгондо да күч структураларын тейлеген комитет, экинчиден контролдук бюджеттик контролдук комитет, көзөмөлдөө комитети бул оппозицияда болгон. Экинчиден эсептөө палатасынын 3/1 оппозициялык партиялардан болгон. Шайлоо комиссиясынын, борбордук шайлоо комиссиясынын 3/1 оппозициялык партиялардан болгон. Бүгүнкү конституцияда конституцияда анын бири да жок. Экинчиден, жакшыдыр жамандыр, 10 жылда конституция 10 жыл иштеди. 6 жыл өзгөрүлгөн жок. Атамбаевдин туура эмес саясатынан өзгөрүлүп кетти. Ошол менен конституциянын түбүнө Атамбаев жетти деп ойлойм мен. Акаевдин учурунда бир дагы учурда 3 жылдан ашык биз конституцияны өзгөртпөй тура алган эмеспиз. Экинчиден, бүгүнкү конституция 10 жыл эмес, 2 жылга жетпейт дагы. Себеби бул конституцияда мамлекеттеги бийлик бутактарынын балансы сакталган эмес. Эң биринчи ушул. Бүгүн баарын сотту, баарын президент дайындайт. Ал эмес айылдык өкмөткө чейин дайындай турган болуп калды. Ошондуктан бул конституция мен конституцияны кабыл алган деле айткам. Бул биринчи Адыл Жапаровдун түбүнө жетет, анан мамлекет түбүнө жетпесе экен бул депчи. Экинчиден, мен
сын айтып, конституциялык кеңешмеге учурунда өзүм мындай катыш керек деп айткан эмесмин, бирок ошол убактагы биздин арабызда жүргөн юристтер айткан. Барабыз, бирок чакырса барбайбыз. Себеби булар бир гана президенттик гана сунушту айтып атышат. Ошондуктан барганда бу жерде смысл жок деп айтышкан. Ошондуктан мен алардын позициясын туура көрөм. Буюрса, мына саясий кризистер Кыргызстанда башталып кетип атат. Буга бирден бир күнү ушул конституция. Себеби мында эч кандай бир баланс деген нерсе жок да. Мына сотторду бүгүн эртең президент указ чыгат дейт. Каалагандай ротация кылат президент. Сотторду каалагандай алмаштырат. Мисалы, биз бирден бир принципиме болду, туруктуулук. Бүгүнкү президент бийликке келгенден бери 6-чы парламентте турат. 19-чы же 11-чи мэр отурат. 5-чи жогорку соттун судьясы отурат. Кайда стабилдүүлүк? Мен оюмча, баягы биз айтып атабыз, туура, ички саясат менен сырткы саясат бул тыгыз байланышты. Бирок күч келген учурда, критический учурда сырт ички саясаттагы көз караш туура келбеген эске албай, сөзсүз түрдө сырткы саясатта биз биригишибиз керек. Мисалы, бул киши айтып атат, мен макул эмесмин, либералдар башкарат. Эгерде Садыр Жапар Америка менен кол койсо, орусиялык саясатчы Смилер бул кукласын айланды Вашингтон деп баштайт. Туура ошол. Туура эмес. Кыргызстандын мамлекеттик кызыкчылыгына туура келсе, биз бардык мамлекеттер менен, туура келген мамлекеттер менен биз кызматташып иштешибиз керек. Экинчиден, биздин саясатчылар туура бизде мен кызматта жүрдүм, бирок ошол жүргөн кызматка дагы мен сын пикирлерим кызматта жүргөн үчүн дагы жүрбөгөн үчүн дагы мен туура пикирлеримди айтып келем. Биздеги эң чоң кемчилик бийликтеги оппозиция айта турган нерсе. Өз алдынча саясат кыла албайт. Ошондон биздин акыбалыбыз ушул. Мисалы, темир жолду 30 жылдан бери кура албай атабыз. Темага экономикалык акыбалыбыз ушул. Эми тема ушул оппозициянын көз караштарын, сунуштарын биз айтабыз. Мына Садыр Жапаров да курам деди, унчукпай калды. Себеби Москва муну коркутуп койду. Москвага, Вашингтонго, Пекинге таянбаш керек. Мамлекеттин башчысы элине таяныш керек. Бир мисал, биз кичинекей мамлекет эмеспиз. Биз мощный мамлекетпиз. 7 миллион калкы бар. Бекбосын мырза, мындай суроо болуп атат бул жерде. Ушул оппозиция боюнча мыйзам деп атабыз, Анан сиз конституцияны жазгандардын бирисиз. Ушул конституцияга негизи оппозиция боюнча кеңири сунушту киргиздиңиз беле? Киргизгенбиз. Мындай да абдан жакшы, бүгүн баягы биздин темабыз оппозиция жөнүндө болуп атат да. Анан Бектурин да жакшы маселени көтөрүп кетти, баягы мурунку баш мыйзамда бар болду депчи. Туура, мурунку баш мыйзамда 2010-жылы кабыл алынган баш мыйзамда оппозиция жөнүндө түшүнүк бар болчу, жобо бар болчу. Муну жок деп айта албайбыз. Бирок бул жерде эки чоң ката кетти да. Ошо булар киргизип коюп убактылуу өкмөт. Бирок ошол жөнүндө мыйзамды кабыл алган жок. Мына 2012-жылы Эркин Жумабаев ошол жазган, менин кайрылган, ошондо биз дагы жардам бергенбиз да, колубуздан эч ошо бойдон кабыл алышкан эмес да, ошол мыйзамды. Бул бир жагы, бир катасы. Экинчи катасы, мына биз сөзүбүздүн башыбызда көбүстөн айттык, мисалы үчүн системалуу оппозиция, анан вне системный. Системага каршы, анан системадан сырткары турган, анан системада турган деп үч бөлүгүн айттык да. Мына булардын ою боюнча, эгерде ошондой кабыл алсак, биз системалуу гана оппозицияны жазып коймокпуз, анткени парламенттин ичинде. Булар ойлошкон оппозиция деген парламентте болот, бардыгы элек депчи. А парламентте кантип болот? Парламенттеги мандатты булар теге уйсаткансып, катчук сатып атса, акча мененчи. Ошон үчүн ушундай эки чоң ката кетип калган. Бул бир жагы. Экинчи жагы оппозиция жөнүндө туура биз 2020-жылдагы конституциялык реформанын убагында бизде ушундай бир көз караш болгон. Мен аны айтып кетейин. Ошондо биз мисалы үчүн сунуш кылганбыз. Демократиялык оппозиция жөнүндө жобо киргизели депчи. Ошондой биздин Черновекте дагы бар, менин Черновегимде да бар. Демократиялык мүнөздөгү, парламенттен эмес, сырттан эмес, жалпы эле демократиялык мүнөздөгү оппозиция деп киргизели дегенде, бирок бул сунушубуз өтпөй калды. Мисалы үчүн мен да сунуш кылгам, демек ката менден кетсе керек, бирөөнү күнөөлөбөйлүк, анткени мен ошону жеткиликтүү айта албай койдум окшойт, жеткиликтүү түшүндүрө албай койдум окшойт, бирок ушундай көз караш бизде болгон. Анан аны бирок жок, азыр мындай да. Мисалы үчүн бул жерде да бир нерсе бар. Мисалы үчүн мына акыркы убакта оппозиция жөнүндө, иллюстрация жөнүндө, жарандык конфискация жөнүндө көп маселе көтөрүлүп атат да. Мына ушулардын бүт баардыгы тең, эгерде баш мыйзамды мыктап жакшылап окуп чыкса, мисалы үчүн баш мыйзамдын 4-беренесинин 5-пунктунда жазылып турат. Мамлекеттик органдардын, мамлекеттик кызматчылардын конституциялык укуктук жоопкерчилигинен турат.
Ошо 4-берененин 4-бөлүгүндө турат коррупция боюнча. Коррупция боюнча бизде эч кандай баш мыйзамда сөз жок болчу. Мына ошол жөнүндө турат. Андан башка мына элдик курултай жөнүндө турат. Мына булар дагы элдик курултайды киргизишкен 2-беренегечи. Бирок ал жөнүндө да мыйзам кабыл эмес да. Мисалы үчүн ошо биздеги оппозициябыз дегендер бийликтен эшикке чыгып калса элдик курултайчыларга барышкан. Биз силер менен болобуз, анан силердин законду кабыл алабыз деп, аларды көтөрүп аябай эметип, анан бийликке кайра келгенден унутуп калышкан. Азыр мына Кудай буйруса, жаманбы жакшыбы, мына бир иштелип чыкты. Жакында сунуш, мен дагы жакында сүйлөштүм. Сунуш кылабыз дейт элдик курултай жөнүндө мыйзамды. Мына аякта дагы элдик курултай деген бул коомдук кеңеш да. Мына кечээ мурда түзүлбөдү, коомдук кеңеш. Мен дароо эле карадым. Мисалы үчүн мына урматтуу замандаштар карап көрсөңүздөр, биздин баш мыйзамдын 7-беренесинде турат. Бул элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү орган жыйын деп турат. Анын максаты дейт кеңешүүчү, байкоочу деп турат да. Демек булар баягы коомдук кеңеш түзгөндөр, ошол идеяны алышканда, мисалы үчүн мен толук алдап атпайм, бирок ошол баягы келечектеги курултайдын, элдик курултайдын функциясын аткарганга аракет кылып атышат да. Бул жакшы. Мен буга каршы болбойм. Жакшы, ошону нетсин, ошондо баягы элдик курултай, эгерде элдик курултай чыныгы элдик мүнөздө түзүлүп калса, акчалуулар келбесе, акылы жоктор келбесе, акылдуулар келсе, абирлүүлөр келсе, бул мамлекеттик бийликке оппозиция болот. Мамлекеттик, анткени биз 4 берениге жаздык. Кабминге кандай таасир тиет, сотко кандай таасир тиет, жогорку кеңешке кандай таасир тиет, анан президентке кандай таасир тийгизет депчи. Ошол боюнча биз жазып койгонбуз да. Анан ошол жерде бул оппозициялык көз карашын элдик курултай айтылат. Мисалы үчүн кемчиликтерди сөз болот, кемчиликтерди айтыш мүмкүн, кадр маселеси боюнча, башка маселелер боюнча, ички тышкы саясат боюнчачы. Ошондой биз келечектеги оппозициянын фундамент түзүп койдук деп айтсак болот. Бирок ошону иштетиш керек. Азыр мына эми баягы баш мыйзам жөнүндө сөз болуп кетти, бияктан айтышпай эле коелу. Баш мыйзамдын реформасынын 2-этабы башталды. Ар кандай конституциялык реформа бир нече этаптан турат. Эгерде илим менен карасак, жөн эле кыргызчага эле алып койдук, мен атасымын, мен апасымын деп жүрө берсек жүрө беребиз. Андай болгондо биздин турмуштачы. Мына биринчи этап бизде бүттү. Мына 20-жылдын ноябрында баштадык элек. 21-жылдын 5-майында президент кол койду. Биякта инимди айтып атпайбы, мисалы үчүн президенттик башкаруу болду депчи. Президенттик башкарууга 2021-жылдын 10-январында өткөн референдум ошого баргыла деди. Эл ошентип айтты. Эл катышкандардын 80%. Ошол боюнча мына биринчи этабы бүттү. Эми экинчи этабы кетти. Ошо 21 мына кечээ эртең бүрсүгүн биз Кудай буйруса 1 жылдыгын белгилеген турабыз. Жалпы эле баш мыйзамдын күнүн белгилейбиз, 1 жылдыгын белгилейбиз, жаңы баш мыйзамдын. Ошондо экинчи этап башталды. Экинчи этап биринчиге караганда оор болот. Анткени жана биз киргизген ойлор, принциптер, жоболор ошолорду ишке ашырыш керек. Мына жана курултай жөнүндө мыйзам алыш керек, жоопкерчилик жөнүндө мыйзам алыш керек, президент жөнүндө мыйзам алыш керек. Ал конституция болуп калды эми. Конституция болуп калды деген мисалы үчүн мен мындай бир жөнөкөй киши айтып койсо макул эле. Ханство деген это монархия. Монархический строй, монархиялык башкаруу. Монархиялык башкаруунун өзүнүн илимий белгилери бар. Анан аларды карап айланан эле баягы күжүлдөтүп айта бергенде болбойт. Эгерде ошого белгиге туш келип калса андай айтыш керек. Бул чын эле, бул демократия болуп эле конституция болуп калыптыр деш керек. Анан эгерде хандар шайланбайт, хандар отчет бербейт, хандар жоопкерчиликке барбайт, хандардын тиги эмеси өлчөнгөн эмес, статусу баягы полномочиясы. Мына ошондой белги болсо андай бир жөн эле. Анан эми темага кайрылсак. Темага кайрылалы, баягы тилдесек жок сүйлөй беребиз, эчтемес. Темага кайрылалы. Бектур мырза, ушул оппозициянын жашап кетишине дегиле саясий укуктук шарт барбы? Айтайын дегеним, ушу мурдагы бийликтин учурунда өзүн оппозициямын деп ачык жарыялаган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ошол эле учурда бийликке сын айткан Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдоахматов, Бактыбек Калмаматовдор камакка алынбадыбы? Оппозиция куугунтук болсо да, шарт түзсө да, шарт түзбөсө да оппозиция болот. Эгерде Кыргызстан жашатпай койсо, качып жүрүп оппозиция болот. Жашыруун оппозиция болот. Бизде шарт барбы учурдагы бийлик? Бизде эми баягы калыптанып калган 30 жылдан бери баягы демократиялык өлкө өзүп атпайбызбы? Биз 30 жылда көп нерсеге жетиштик. Күчтүү бизде граждандык кугум бар. Ошондуктан бизди кууп, Россиядагыдай кылып же Казакстандагыдай кылып кууп чыга албайт. Бизде оппозиция болот, түрмөдө жатып алып деле болот оппозиция. Ошондуктан оппозициянын өмүрү болот. Мен мисалы бул киши айтып атат. Мурунку бийликти мен келген учурда жактоочу болгом, бирок 1 жыл өтүп 11-жылдан баштап мен оппозиция болдум Атамбаевга. Атамбаевдин учурунда түрмөдө отуруп чыктык. Атамбаевга биз айткан сөздөрдү бүгүн Атамбаев түрмөдө отуруп албайт. Ушуларды уксам болмок экен, МПОлорду уксам болмок экен, журналисттерди уксам болмок экен, оппозицияны уксам болмок экен. Ошондуктан баягы
оппозициянын таасири Кыргызстанда эбегейсиз деп айтсак болот. Эбегейсиз чоң. Мына биз де ушул акыбал деп атабыз го. Биздин бул акыбалыбыз коңшуларыбызга караганда аябай жакшы. Алардын нефт, газы, эбегейсиз чоң байлыгы бар экенине карабай. Мына Казакстан көрсөттү. Чыргап атабыз деген. Мына Орусия көрсөтүп атат. Эбегейсиз дүйнөдөгү эң бай, кен байлыктарга бай мамлекет. Булар көрсөтүп атат. Мына биздеги демократиянын, биздеги 30 жылдагы жылыштын, оппозициянын салымы мына бүгүнкү күндө биз эң эркин айтып, кандай президент, кандай конституция болбосун, бизде оппозиция жашай берет. Бийлик сөзсүз алмашып турат. 5 жыл, эгерде 2 срок өтсө 10 жылдан кийин баары бир алмашат. Бул биздеги демократиянын 30 жылдагы эң бир чоң жетишкендиктерибиз. Ошондон оппозиция жашайт, түрдүү оппозиция жашайт, бизде бир эле эмес. Мына коомдук кеңеш деген түзүлдү кече. Алардын көпчүлүгүн аябай жакшы тааныйм, уюштургандарды дагы. Алар оппозиция эмес биздеди. Бирок алар оппозиция, көрөсүз. Баягы конструктив оппозиция, жумшагыраак оппозиция болот. Себеби биз деле бирге түзмөкпүз да муну. Бириккен демократиялык кыймыл менен булар бирге баштаганбыз. Келишпеген жерибизде ушул болду. Булар биз оппозиция деп жарыялабайбыз. Биз кеңеш гана берип чыгарганда өзүбүз жарыялайбыз дедик. Ошонун айынан биз экиге бөлүндүк. Бирок мен оюмча саясий процесстерде биз булар менен көп маселелерде көз карашыбыз бирдей аракеттерди кылабыз буюрса. Жакшы. Ошол жерде мен кошуп коеюн да. Мисалы үчүн Кыргызстанда сөз эркиндиги бар, граждандык коом жакшы. Мен Викториямен толук кошулам, боюнчачы. Бирок ушул жетишкендердин баарысы акыркы 30 жылдагы Кыргызстанда демократиянын артынан келди дегенге мен такыр кошулбайм. Анткени биздин ата-бабалар эзелтен мондай деп айтып келишкенде баш кесмек бар, тил кесмек жок деген. Казактарда деле бар, ал сөз, түркмөндөрдө деле бар, түркмөндө деле көчмөнөр. Анан экинчи айткан айтылган сөз атылган ок деген. Жигиттин сөз өлүкчөктү өзү өлсүн деген. Ушундай сөздөр болгондо мисалы үчүн мына биз тарыхыбызды билебиз жакшы, Мисалы үчүн жана ар кандай бир адамдар бийликке келип калып тескери саясат жүргүзсө, ошол убакта беткил айтып чыгышкан. Ошон үчүн азыркы могу сөз эркиндиги, анан жарандык коомдун күчтүүлүгүн бүт баарысын акыркы 30 жылда биз батыштан алдык, анан ошонун аркасында ушинтип атабыз деген бул мен буга такыр кошулбайм да. Бул ата бабадан калган биздин улуттук баалуулуктардын эң тук чокусу ушул. Андан башка да бир айта турган нерсе бар. Бүт баардыгынын түбүндө идеология жатат. Мына биздин кыргыздардын улуттук идеологиясы бар. Ошол улуттук идеологияны биз кеңири окубайлы, анан либералдык идеологиядан тигиндей, анан фашисттик, анан нацисттик идеология кызыгып жүрөбүз да. Ошо кызыгып жүрөбүз. Ошон үчүн мен айтат элем, эң биринчи ушу улуттук идеологияны, улуттук баалуулуктарды жакшылап окуп, ошонун жанагы жакшы бүт барысы эле жакшы. Ошонун керектүү жерлерин азыркы күнгө биз сиңирсек жакшы болот эле. Бул жагынан сөзүм аягын айтайын, баш мыйзамга ошолорду биз киргизип кеттик. Биз баш мыйзамга манасты киргиздик. Биз баш мыйзам азыркы социалдык темага кайрылсак да. Ошондой да. Бекбосын агай, негизи эле ушу оппозициянын миссиясы кандай? Азыркы учурда оппозиция өзүнүн миссиясын так аткарып жатабы? Оппозициянын миссиясы чоң, өтө жоопкерчиликтүү. Ар кандай бийликте сөзсүз кемчилик болот, жетишпеген жак болот. Жазган мыйзамда дагы. Мисалы үчүн булар жазып алып 10 жыл өзгөрбөсүн деп атпайбы? Эгерде мыйзам начар болсо өзгөрүш керек. Мына ошолордун бүт баардыгын оппозиция оңдоп туруш керек. Ошондо оппозиция өзүнүн миссиясын аткарат. Мен айтпадым башында элечи, ушундай бизге оппозициялык мүнөздөгү коомдор керек. Мисалы үчүн мен өзүм жаран катары мен кызматташканга дайыма макулмун. Анткени буларда да жакшы ой бар. Биздин башыбызга келбеген. Ошон үчүн ошого барышыбыз керек. Бирок азыркы Виктор Илим айтып атат, ушундай деп жана буларды азыр лозунг болуп атат да, уран болуп атат да, биз беребиз, биз тигинтебиз, биз минтебиз деп, анан эгерде берсе, мисалы үчүн мен өзүмдүн оюмду айтып, булар менен ийре отуруп түз кеңешкенге мен макул. Жакшы, акыркы суроом болсун, экөөңүздөргө тең. Ошону менен талкуу берүүбүздү жыйынтыктайлы. Бектур мырза, ушул демократиялык өлкө болуу үчүн саясий оппонентке атаандашууга, оппозицияга мыйзамдуу мүмкүнчүлүк беришибиз керек деп айтып келебиз да. Бирок ушуну бир калыпка келтирүү үчүн эмне кылышыбыз керек? Балким оппозицияга карата жаңы принциптерди жазып чыгуу керекпи? Сөзсүз бул жерде диалог керек. Бийлик менен оппозиция сүйлөшүп, керек болсо мыйзам керек болсо мыйзам кабыл алыш керек. Болбосо, мисалы мыйзам жок учурда деле бир консенсуска келип сүйлөшүп, баягы жалпы мамлекеттик кызыкчылык деген учурда отуруп алып сүйлөшүп аракеттерди кылсак болот. Мисалы мына бийликте өткөн президенттердин ичинде эң бир конструктивдүү биринчи Акаевдин 2 жылында конструктивдүү иш аракеттер аябай көп болгон. Ошол убакта КДК,
баягы куруучулардын ар кандай уюмдары болгон, ошолор менен Акаев тез жолугушуп, биздин студент керек, биз студент уюмдары менен жолугушуп, бир топ сөздөрдү угуп, анан кээ бир чет өлкө делегациялар кишилерди кошуп, активисттерди кошуп, ушундай бир аракеттер президенттин администрациясы тыгыз иштечү оппозиция мененчи биринчи 2 срогунда да 2000 жылга чейин. Анан кийин баягы авторитаризм болгон ыктоо күчөп ал кишиде дагы тегерек четинде. Анан 3-чү срокко баргандан кийин таптакыр баягы пикир келишүүчүлүк болбой калып, баягы бийлик менен оппозиция сүйлөшкүс болуп калды да. Кесепети ошол 2005-жылы ак окуясы келип чыкты. 2005-жылы келип чыкты да. Ошондуктан консенсус болуш керек. Бизде бир жакшы жери бар кыргыздарда. Баягы биздин ата баба демократ болгон, көчмөндөрдүн баары демократ болгон. Түркмөндөр бизден да демократ болгон. Ак падыша келгече эң бир күчтүү конфедерациялык негизде түзүлгөн мамлекеттүүлүк бул түркмөндөрдө болгон. Ошон үчүн түркмөндөр өтө катуу каршылык көрсөткөн ак падышагачы. Эң акыры кулаган түркмөндөр болгон Орто Азияда. Бирок тилекке каршы баягы союздан кийин катуу кол, катуу басмырлап, кууп, өлтүрүп, баягы камап аткан күчү эмеси менен, таасири менен 30 жылда эмес, бир 15 жылда толук баягы авторитардык бийликти орнотуп алышты да. Бирок ошондуктан баягы кылдат болуш керек. Кудай буйрса Кыргызстанда артка кайтуу болбойт, демократияны эч ким токтото албайт. Бакиев да аракет кылды токтотуп коем деп, Атамбаев аракет кылды. Токтобойт биздечи буйрту. Бирок биз убакыт турабыз. Кайра тиреше берген, кайра кугушуп чабыша берген бул жакшылык алып келбейт да. Биз убакыт турабыз. Ошондуктан консенсус, сүйлөшүп, биргелешип аракет кылсак, мен оюмча чоң иштер болот. Мыйзамды кабыл алсак да болот, кабыл албай деле аракеттерди кылсак болот. Себеби биздеги Кыргызстандагы конституция баары миң жаман дегенибиз менен башка мыйзамдар мүмкүнчүлүк берет буга. Басма сөз эркиндиги жөнүндөгү, сот жөнүндөгү мыйзамдардын баарында бизде эң эркин болгонго мүмкүнчүлүктөрдү берет. Жакшы, Бекбосын агай, ушул эле суроону сизге узатайын. Абдан туура айтты Бектур эми, чындыгында конструктивдүү диалог болуш керек. Жөн эле диалог эмес. Анан туура баягы керкисинде да кемтигинде бийлик диалогко барганга даярбы? Даяр. Мисалы үчүн мен өзүмдүн оюмду айтайын, даяр. Анткени бул жерде оппозиция мисалы үчүн кечээки бийликтегилер бүгүн оппозиция болуп байкуш болуп калышат да. Анан конструктивдүү бир сунуш бергендин ордуна мен өзүм башман өткөздүм. Бир жуманын ичинде беребиз. Жок, бербей, абдан жакшы. Мен өзүмдүн башман өткөздүм да, мен эч качан мамлекеттик бийликте болгон эмесмин. Анан ошондо көрдүм да, анан аягында булар баягы аргумент жок калганда адамдык намыска тие баштайт да. Сенин тигиндей, сен мындай деп кемсинте башташат экен. Мен көрдүм да, өз башман өткөздүм. Мисалы үчүн мен тиги бийлик талашкан жокмун. Ошон үчүн ошонусун ташташ керек. Мына бул жерден Бектур экөөбүз баягы саясатты сүйлөшөбүз, бирок мындай чыккандан кийин адамдык мамилебиз кала бериш керек. Биз ошого үйрөнүшүбүз керек. Ошону жанагы бийликтен калып калган өзүнүн оппозиция дегендер ошонун чоң кемчилиги бар ушундайчы. Ошого биз барсак, мамлекеттик ишти ачык талкуулап алсак, бул ошого жакшы жол берет. Экинчи жагы, ошо тиги мыйзам мүмкүнчүлүк береби депчи, азыркы баш мыйзамды карап көрүңүздөр, мүмкүнчүлүк берет. Ошонун рамкасында биз мына элдик курултай түзүп атабыз. Мына ошол жакта оппозициялык көз караштагы бийликти сындагандары ошо келишет, ошону пайдаланышыбыз керек бизчи. Азыр саясий партияларды такырда чыгарып таштаган жокпуз да, саясий процесстен. Саясий партиялар калбадыбы? 60-ын шайлап атпайбы? Ошону да карап чыгып 54-ын шайлап атат жогорку кеңештин. Ошон үчүн биякта оппозициялык кыймылдар, күчтөр эгерде ошо чыныгы оппозиция болсо, колдонгонго саясий да, укуктук да механизмдер толук бар. Жакшы. Урматтуу оппоненттер, келип талкуу берүүбүзгө катышып бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик. Ушуну менен биз талкуу берүүбүздү жыйынтыктайлы. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.